Урматтуу төраға, мына 7-чи чакырылыштын депутаттары биз 50 миллион долларын тегерегинде, Алмаз Акунжан, сиз да эске алып койсоңуз, ратификация кылып, кредит алып, Бишкек шаардын мэриясына алып бердик эле. Ага чейин да жергиликтүү кеңештен 6-чы созуфтагы бир 40 миллион тегерегинде алды эле. Жалпысынан 100 миллион доллар ушул биздин мэриянын автобустарына жана троллейбустарына, автобус болгондо дагы электро автобустарды алсын дедик эле. Алын максаты эмнеде болчу? Эртең бүрсүгүнү жол кире көтөрүлбөсүн. Эртең бүрсүгүнү тариф маселеси көтөрүлбөсүн деп кылдык эле. Тилекке каршы мына бүгүн мэрия ал автобустарды дагы, троллейбустарды алып элек, аз калгансып, бүгүн тариф көтөрүп атат. Айтканын шылтоосу айлык көтөрүлүп атат. Эми айлык көтөрүлгөндүн 30-40% эле ал госслужащийлер. Бир колубуз менен айлык көтөрүп, экинчи колубуз менен кайра тарифтерди көтөрүп беребизби? Туура эмес го? Кана ошол эмелер. Биз ошон үчүн урматтуу төрага, атайын бюджет комитетине жана транспорт комитетине тапшырма берип койсоңуздар, биз карап чыгайлы. Маселе эмне болду? Акчалар каякта? Кана электроавтобустар, кана жана троллейбустар, жана тариф маселесин дагы тоготерин коелу. Бул азыр акырын алып келип атып, социальный взрывга алып келет бул тариф. Айтканы менен кичине болгону менен, бирок жөнөкөй эл кыйналып атат да. Ансыз деле продукты кымбаттап атса, биз еще тарифти көтөрөбүз дейбиз. Туура эмес, Алмаз Акунжанович. Буну тапшырма берип карап коюңуз. Рахмат.